Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, Масалиев бүтүн Кыргызстан фракциясы. Маселе жок, эгерде өкмөт сунуштаса карашыбыз керек, мыйзам негизинде укугу бар. Бирок дагы бир нерсеге көңүл бургум келип атат. Уже адатка айланып баратат. Биз карай турган маселен мыйзам долбоорун 3 күндөн кем эмес бизге берилиш керек да. Жок, сайтта жок, биз көргөн жокпуз. Комитеттин мүчөлөрү көргөн, талкуулаган, маселе жок. Биз кандай дош беребиз анда? Мен каршылыгым жок, мисалы үчүн. Аны түшүнүп атасыңар. Бирок бир аз жогорку кеңешке сый мамиле кылсак деле болот эле, мыйзамды аткарыш керек. Бул менин талабым эмес, бул регламент деген мыйзамдын талабы. Аны кандай аттап кетебизби? Келгиле бүгүн повесткага киргизсек киргизебиз, эртеңки карайлы. Жок дегенде материал берилсин, көрүп коюшубуз керек да. Такыр эле мына алып келип, жолдош генерал окуп берди, ошо менен эле дош беребизби? Менде сунуш. Эгерде ушу мыйзамды бузбайлы десек, бүгүн материалдарды берсең, эртең дош беребиз. Рахмат, Исаков Саматович, аталган мыйзам долбоору боюнча биздин комитет караган. Андан кийин ал жерде жогоруда баяндамачы айтып өткөндөй, Исаков Саматович, бул жерде редакциялык гана өзгөртүүлөр, себеби дегенде жаңы конституцияга ылайыкташтырылып келтирилип аткан маселе. 5-чи микрофон. Маселе жок, мазмуну боюнча мен айткан жокмун. Кандай болсо да бул мыйзам деп аталат. Мыйзам долбоор деп аталат. Ал эми регламент боюнча өзүнүн эрежеси бар да. Жок дегенде формалдуу түрдө сактап койсок тартипти, эчкимден кемейип кетпейт. Жолдош генерал, же 2 күн бирдеме чечебиз сиздерге. Чечилбейт да 1 күндөн, эчтеке чечилбейт. Түшүнүп турабыз, колдошубуз керек, мыйзамдарды конституция дал келтириш керек, маселе жок. Бирок жогорку кеңеш деген бул мыйзам чыгаруучу орган. Демек биз мыйзамды сактаганга аракет кылышыбыз керек. Болгон ошол эле. Мен жаман сунуш айткан жокмун. Эми токтотпосок бир аз анда эртең кереги деле жок болуп калат жогорку кеңеш. Кечирип коюңуздар. Рахмат, бул жерде ошол комитеттин чечими болуп атат. Биз ошол комитеттин чечимин жеткизип атабыз. 4-чи микрофон.